гектарга 250 000 доллар акча кетти да. Азыр бу жерде основной темирге пул кетти. 1, 2, 3, 4, 5. 1 метрде 16 өсүмдүк. Азыр терип кеткенден дагы бир. Кесип туруп бир эмеге чаңдаштырат. Тугун King Kong деген дагы бир эме подбойлор бар. Эгер ошого коюп уламай калган болсо 20 метрге чейин жетет. Огурчектиктер сразу ордуна. Лагустен уже пышат 5-6 күндө. Бай помидордун ордуна эктиңиз. Патере бул күн катуу суук, ысык болду го. Эмеде салкындатуучу эме жок, а? Салкындатуу бар, уну кара эмелерибизчи. Торлордон, а? Буну тартабыз. Анан бир какой-то время бир ортодо эме болуп калып, ачып коюшту эле да. Анан ошо мал бир 3 күндө эле эме болуп калды. Ачылган малдар. Ачылган мал. Мындай десек полный Казакстан, Өзбекстандан куду ушундай бизге окшоп патере болуптур да, негедир климат эме туура келбей кичине патере болуптур. Жалпы канча гектар өпшүм жалпы? Азыр жалпы жерибиз 11 гектар, анын ичинде 4 гектар теплица азыр. 4 теплица. Ар бири 1 гектардан. 4 теплица. 4 теплица жана ковид. Андан кийин ковид башталып ошойдон токтоп калды. Экономический эмелер ичине Кытай жабылып аяк бизнестерибиз токтоп. Жер өзүңүздүкү? Жер 20 жылга эмеден айыл өкмөттөн аренда. 20 жылга аренда калдык да. Канчадан эме кыласыз? 11.700 сомдон. Эл катары. Соцфонд подоходду кошкондо. Бардыгын кошкондо. 1 гектарга. Соцфонд менен подоходду кошкондо берет. Ушул жерде азыр аренда плата ошондой болуп атыптыр да, жанагы аукционго катышып уткан. Биз ушу эл катары албасак анан ажодан кымбатыраак алсам болот элем. Энерге примерно. Азыр мыналар 31 августта келген помидорлор. Кудай кааласа, анын ордуна 15 же 1 январда эме отурулат, ордуна болгарский отурулат кайрадан. 1 январда, 1 январда. Жок, 15 январ же 1 февралда. Помидор эмне сорту бул? Бул эме азыр Хазера деген израильский сорт. Именно ошол ысык эмеге, погодага чыдамдуу. Канча быйыл канча эме кылдыңыз, экспорт канча эме кылдыңыз помидорду? Биз эми основной азыр ички базар. Бишкек, Ош, Жалал Абад. Анан экспортко неден өз бизге экспорт келип атат да. Даяга чыгарбадык. Аспага талап жакшы. Ички эме, ички рынок мүмкүнчүлүк бар эми. Ички рынок бош. Анан эмеден келди Россия аяктан аларга делбек. Биден бул жакта кызартып эмесине жеткизип стадиясына жеп сатып алды. Тийлер бар көп кезинде алып кетет. Алар мында ушундай көп кезинде алып анан сортировкасы көп. Мал бизге мындан алып пиширип сатканыбыз выгодно болуп кетти. Капельный эмеге канча айга турду капельный орошение системаны орнотконуңуз? Мисалы, ушул 1 гектарга 250 000 доллар акча кетти да. Азыр бу жерде основной темирге пул кетти. Анан анда жакшы темир тоннасы 43 000 эле. Азыр эми 103 000 болуп калды. Ал капельный аяк-паяктары но иште эч канча эле акча турбайт. Основной бул жерде темир, эң кымбат турган темир болду. 250 000. 250 шу 1 гектарга 250. 4 гектарга 1 миллион. Капельный орошенияныкы өзү мындай эмес канча турат экен? Мен эми аны эсептөдүк, биз гектарын эле чыгарып койдук да, бул арзан эле турат, метри бир 5 сом, 3 сом аркылуу турат. Анан мына краниктер турат 25 сом, анан мына шланга, жана биздин обычный эле шланга. Өткөндө жанагы андижандагылар ошо 110 доллар деп атат да, 110 доллар. 6 сот экен, 4 сот, 6 сотуга кеткен ошо системасын сурадык да, канча турат. Сен ошо 110 доллар. Ошого барат, биз эми азыр оттун бир эле чыгарабыз да. Ошого 250. Теплицанын турушу, значит, 250 000. Ошо 2019 жылы 250 000 бүткөн курс 65 долларды. Алардыкы да ошондой деп эсептоптур эле как раз. Сомго отурса азыр сезондо баягы эме малды сезонубуз башталды. Апрелден баштап июнга чейин где-то 80-70 адам иштейт да, өзүндө күн ысык, күндүн эмеси узун, өтө бышыкчылык болот да. Бул жак терип нарагып жүр. Ушинтип өтө катуу 2 ай биринин үстүнөн бири өтө катуу сезон. Ушу пахта терген малда адам жок болду. Жумушка чыкты. Азыр эми ушу именно ошол үчүн азыр пахта теретен комбайн алып келип салышым керек болду. Жана карашда бир жүгөрүүчүлөр ошентип бир Кытайдан комбайн алып келип башында. Азыр эми ошо менен жүгөрүп атат бар. Ошо менен анча адам бошоду да иштен. Калган жерде пахта бар, Жок. Бул жакта биз бедебиз бар.
Bede. Bede buyakta. İtalyan. Paxta kança hemen? Bonitette Biz paxta çağırlar. ekmeyiz biz. De biz jana jumuşçular da koldo күчтүү alış gerek boldu. Çalış gerek bu. Ошондо такпай Адам алган жетпей параллельный жана пахта теримге Биyiktigi ушул эле болобу же мындан да өтөбү? Бул бийик азыр эмесине карайт да, эме деп коет. Подбой. Эгер мынау помидордун түгүнө кесип туруп бир эмеге чаңдаштырат. Түгүнө эгер Кинг-Конг деген даам бир эме подбойлор бар. Эгер ошого коюп уламай калган болсо 20 метрге чейин жетет. Тамыр системасы күчтүү болот да. Канча килограммдан берет мисалы ар бир мынау этаж деп коелу. Бул эмеге байланыштуу да жакшы карасаңыз ар бир түг 1,5 килодан берет. Эң болбойт деген. Ошондо бир 6 болсо 3 килограмм. 3 килограмм. 10 болсо мисалы ошо түптү алып эсептейсиздер да туура. Общий эсеп чыкканда мисалы түп канча бериши Оо, мүмкүн? мисалы азыр мына жерде 23 миң, 22 миңге келген. түп бар. Аз буну терет, тергенден бухгалтер жазат, мынча чыкты. Аны ошого эсептеш где-то 3 килограмм, 3,5 4 шуну атара. Bir emeğe veresizler. 22-23 gün bolsa ошону 3 kilogramdan çıkarıp turup жалпы баасын çıkarıp ошого иштейсиздер максат. Ошо иштейбиз. Бул основном неге кетет бул сорт? Жеген келеби же жанагы ресторандарга? Бул основной ушу эмеге кетет да, жегенге кетет. Жегенге, Ресторан пишүүгө, бардыгы ушул эмеге. Азыр 110 сом эми помидор бүгүнкү күндө. Килограмма. Бадыраң 125 сом саттык кече, баклажан 100 сом саттык, болгарский 110 сом. помидор кымбат болгон. Ушул күндө азыр. Эстеткиле быйыл өзү негизи бадыраң менен помидордун баасы түшкөн жок да. Вообще Ошо жок да. обычно 20 Потребность жакшы болуп турат да. түшүп калчу эле быйыл вообще көргөн жокпуз да андай бааны. Бир пик болду да. Түшкөн жок. Ошо жанагы бир гана мамлекеттен Жардам ошо освобожден. Анан эми Сууну капельныйды система менен кетеби, компьютеризациябы же? жок, биз ага жетпедик азыр. Өдө жакта контейнер бар, Саракотон, ошо салып. Чыга бериште турат. Анан жанына 1 тонналык бочка бар, ошого жана химикаттар салып аралаштырып, ошол жерде насос менен эми көзөмөлдөп анан берет да. Эгер жанагы автоматизация койсок алдан бир 30-40 миң доллар түшөт да. Yo жана биз агроэкону көргөндө автоматташтырып койгон эле. Автоматташтырса Тамчысына чейин эсебин чыгарат экен, канча тамчы бериш керек, Программа канча кийиспек. келиш керек система. Акыры кетти азыр эми азыр баратасыздар. акыры баратабыз. Биз азыр бул Теплица айынан Европага барбадык, калган көркөлүк бар. Калган барды да. Көркөлгөн. Анан Европада, Өзбекстан, Кытайдагыдай кылып мамлекет 50% бергенде автоматик эмес мындай. Башкачасын курат элек да. Сиздердики ушу Араванда элеби же башка эмеде? Азыр биз бул жерде Теплица бар. Анан Кара Сууда, Курбан-Карада мал чарба, кой чарба, Теплица, Животноводческий комплекс. Маслобойка 4 эмес бар ал жерде, Курбан-Карада. Сиз кече көрдүм окшойт мен. Ошол жактан. Курбан-Карага биз кече жана жер боюнча Азыр ошону өзгөн районго көбөйтүш боюнча план бар эле, жер чечилбеди да. Жер маселеси деген да. Жер чечилбеди. жер чечилип. Жер бербейт чата, ушу жер жок. Азыр эм канча жер эметип атасыз? бир 50 гектар сурадык эле биз, плюс лимонарий кылганы кошуп. Лимонарийге эч канча расход кетпейт да. Агамда от чагыштын да кереги жок. Азыр базар 110 сом, 120 сом болуп лимон. Ошого эме кылдык эле, ол чечилбеди жерчи. Аныкын мындай каркас кылбай эле башкача кылып жерди чукуп бир 2 метрге. Бизде Төмөйнүкүн карап көрсөк болот э. ФПСтин жеринен жанагы 50 кетип аткан эме урубарларга 50дөн кетип атпайбы айыл өкмөтүнө? Эмне деп чечпей атат аны? Азыр ошол калды. Чечилбей. Чечип беребиз. Чечилбей калды. Бул аябай туруп да. Ал жерге лимон кыласыз дагы? Лимон, основной лимон менен анан эме кылабыз да, ушу помидор, болгарский бар. Болгарский помидор. Биздин рынок өтө бош да. Слишком бош турат. Бүт сырттан алып келип атабыз. Только мен айтам да, Кыргызстан биз мындай жеп ичүүчү мамлекетке киребиз. Мындай эме жок да бизде. Өндүрүш деген. А бул болсо импорттон замещающий болот да. Анан дагы бир нерсе, министр только эмеге көңүл бурутат, айыл чарба министри. Ондой эмеге көңүл бурбайт да. Эгер экономически эсептесе, чакан эмес бул, кымбат келип атат. Түркменистан, Өзбекстан, Иран, Азербайжан. Ушул боюнча эч эмеге көңүл бурбады да. Башында бир темир сарый кичине көңүл бурду, анан токтоп калды. Мисалы 1 гектар жерде мына Теплица турат да, азыр билесиз, 1 гектар жерде дыйкан иштетип атат да жерде. Эгин эгип атат. Жаздан баштап күзгө чейин таман акы маңдай терин төгөт.
жыйынтыгында эң жакшы алганы 23 центнерден алып атабыз. Ал ито эң жакшы алды деген. Будай же 2 тонна 300 килограмм, а? будай 30дан алганда 26 миң сом. Жок, ошондо 30дан алганда дагы 3 тонна алса 60 миң сом. Көргөн пайда. 60 миң сом да бу жерде, мына жерде эркек ба, аялдар 4 айда 60 миң сомду алат ошо үйүнө иштеп барып. атат. 4 айда. Мен буларда айтам анча-мынча дыйканчылык кылбай эле, кыйналбай эле келип иштейт го көрмөдү. Эгер круглый постоянно бир дан перебой келсең, даже 25 миң, 30 миң болуп берем. Бүгүн средний айлык канча төлөп? Азыр 15 миң сом ушу күндө. 15 миң. Канча жумуш орун менен камсыз болду? Азыр где-то 20дан ашык аял иштөө. Жетишпейт атат мына. Бүгүн жамгыр жаапдан кичине көрөк экен окшойт. Сезонный да сезонный эмес. Местный ушел. Жумушчу. Анан бу жерде агрономубуз, иш башы агроном Өзбекстандык. Анан мына качагар бар, балдар бар. Неденден бу жерден кылсаңыз бирин той болуп кетет экен, бирин өлүм життим. Анан булар 2 айга чыгаттан жылбай качагар болду, ошонун ответственность жагат да. Где-то бир 6-7 адам бар. Өзбекстандан ошо качагар анан агроном, калгандары бар ушул жерден. Биз абыр ушул жердегилер иштесек тынч иштейбиз да, болсо жана девятый отдел, 10-й, Ал эме келет. Маладагы анча-мынча пьяный отдел. Эмеде Не келсе башка жакка беришти. мында болду турага жүр. Ал 5 градусту уже немеге баштайт да кыймыл. 5 градус өзү болду. Бул жанагы эмеге да жакшымы? Тор делерге да жакшы. Почти февралдын этеги мартта уже баштайт экен да өчтү туурабы? Анан бунун тамыры, июнда барып эме берип атат да, май этеги июнда берип бунун атат. тамыры берки бетелери тик кетсе, бунунку мисалы мына жерде суу жок болсо, мына менде турган беде ушуга тамыры берет экен суу. Издеп кетет. Издеп, багы ажырыктын тамырына окшоп мындай. Таштап связка экен да. Цепная реакция экен да. Эмеси канча дедиңиз килограмм? 630. Чаташып жатты. Эмеси канча жылга эми? 5 жыл, 5 жыл. 5 жыл. Максимально 5 жыл. Оза средний 3 жылда уже полноценный болот. Азыр мына кийинки жыл күчкө кирет уже. Быйыл мына биринчи эгилген беди, 17 февраль эсептейт. Канча алдым дедиңиз 1 гектардан? 500 биринчи эмес, экинчисине 600, 500 престе. 500 пресс. Бирок подкормка бердик да, азот бердик, эме бердик. Мочавина бердик. Чайынадан ба? Биздики обычно эмеден канча алып жүрөт? Бедеден. Максимум 300. Эң көп болсо. Эң эле укмуш алды. Жакшы показатель. Мен, короче, беден bir getir beden var. Maksimum 300 algamın. 1 yıl, 3. yıl bolganda. Adan keyinен кайтып 200 түшүп, 170 түшүп, bir yıl buzdum. Өзү негизи Ратайды бир да. 150 менен 300'дүн ортосунда жүрөт да биздики, туурабы эми? Ошондой эле калибайт. Анан биздин эмебиз эме стебили жоонда. Буну кандай жок? Отход көбүрөөк. Бул вообще бир кыл да. Bunun yemesi de malga da jana karmoid litsası da жоғыраак. Кылып уруктурап сатпайсыңбы? Не дейсиз? Уруктук кылып. Жок, ал бул бергеме кирип ал репово экинчиге кетпейт бул. Урукту каяктан алдыңыз? Бул Казакстандан, Чимкенттен. Алып келсе болот. Казакстандан болсо бар да, туурабы? Линия бар да, связь бар да. Биз ошол Февралда алмаштырабыз. февралда ордуна эмене келебиз, бул жерге огурчка келебиз, падранга келебиз. Мына карасаңыз, мына баары Февралда уже алмаштырып коет, агурчу помидор, анан агурчу помидорду кайра жайында бүтөсүз. Алмаштырасыз. Июндарда бүтүп калат туурабы? Бул жана основной салат эмелерге, тыймарга кетет экен да. биринчи местода помидор кетет, экинчи местода бадыран, үчүнчү местода анан болгарский баклажандар кетет. Мына мындай деңгээлге чечип отур. Бир эмелде негизи бир түптө канча бойлойт экен өзүнө? Бул дагы немеге байланыштуу погода. Атак эң жакшы берсе бири түптөн 3 килограммга чейин берет да. Бул бадыраңдын бир эмеси. 3 килограммга чейин берет. Анан бул эң эмеси выживающий ушул да. Эмеге бар Бир эмеде. Бир түп мисалы бир бергенде 360 берип атат да. Бирок бул бир эле берип токтоп калбайт. жок, бул азыр эгер тийбесек бул кете берет алыш. Кайра дагы алып. Эң мына помидор, огурцы эмелерден караганда бул өтө пышык эмесичи. Жанагындай да, живучий да. Ооба, живучий. Анан стойкий эмелергечи. Буларында оорусу болот да, ар кандай оорулар. Мисалы муну 1 гектар дебей эле мисалы дыйкандарга анча-мынча эмелергечи 10 соту жерине, 20 соту жерине жазаса акча дагы ошончолук аз болот. Бирок түшүмдүүлүк 2-3 эсе кылып атпайсың. Бул араонда азыркы араон системасы буларда мындай да, булар только жазгыны гана эгет. Эмеден баштап, марттын бир 20-ларынан баштап
Ana болду күздөн кийин. Күздөн кийин өчүрүп коет. Жок, отопление жок да без отопления. Без отопления. Ана эгер отопление кылса булар Ала берет анда круглосут үчүн. Эгерде Асын даже 10 соту жерге бир үйгө жасай турган болсо, Жетет. круглый сумма алып атпайбы? Бир алам деген жерден пайдасынан 3 пайда алып атат да. Туурабы? Чыгым кетет, зато ансыз деле чыгым болуп атпайбы ар кайсы. Муну алып туруп андан кийин башка бир өтүлүп башка. Bundan kovalat gelin, vatken, piyakalap gelin, abiyo basçılık olat gelin. Sartap gelin, sok bazılarga 5 elden aldık. Emegarayla, ilgi verirdi, 8 aylık battık. Arasına sistema Bu yer, bu yer. Adı bunun içinden yine jagal. Bunun içinde 300 metre altı krop deme var. Krop değil, altılı. Oşol birinci linyadan var girip çıkıp şurada 300 metreden ötüp sonundan gelin. Nardı ventilatör ödöge aytayt уже. Nardı ventilatörlerden уже muz dağılmaya var. Anam buradan уже su götürülgende nasostor var. Nasostor şu jaka aydatır. Jaka sirküляция. Kança su? Kança 3,5 tonna, 3 tondan ataranda suda bir emede. Система. Sistem. Onun içinde. Neden de turba da bu. Turbancı çoğun. Belki batarya koz az getirdiler de. Bürüğünde 3,5 tonla. Ana bundan koygonuz her bir köçötkö ısık deyiş gerek da. Batarya koysak, bucak koysak oşo yer kişini bucak geç kalat oşogo. Her birinin tüğünden birden koygo işte birde ısık verse. Tüyünü birde bir. 12 kilometreden turba var. Elektrik turbadan her bir tüklete 12 Kaça tonla cağlatasın? Adı bu kilogram pakka bir 200-300 kilogram cağır. Nedeni pagoda plus oydu. Hani erken minus korkanda 700-600 şunda. Özü neyiz kança tonla get otur. Siz onlara dedi. Bir adında da pagoda bir yıl soğuk bolsa korak keter. Bu yıl ekin жылы 22 жылы boldu az gitti da. Pagodаны karab, gümbürkö güneme şu karab. Orta kança çıkıp atat ошондо. Patremdesi gömdürgöçü. 500 soğuk malda 700 kilogram. 700 kilogramma çay bir günde. Bunu özü doполнительно neger bunu küçük etmek için temperatura minus bolsa bunu jandırat. Şuko. Atak aldı birle kat oluştu. Yo'lar, bugün terip etdi. Çağırıp çıkan durma. Bunun da bu uzun emesi. Narıga jagı jakşыраак экен. Нарыгына өтөлүгүлө бул жак кичине өтө андай ысыкта эме болуп кетти да. Эме голландский бумагна деген урук азыр мына жерден уже бүгүн мына жактарын теришти. Баштан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 деген söz 1 2 3 4 5 1 metrede 16 ösümlük. Az terip etkenden daha bir. Бұл hazır öyle getken sayın bilinip keter. Get öyle. Her bir emeğe çıkan sayın biri. Harbi уже мына çıktı daha gider. Sağa koysat ağından çıkarttır o. Buna 1 metreden 16 ştuk bula turgan bolsa 16 ştukun 150 gramdan. 100 gramdan boğundan 1 kilogram aldı. 1 kilogram 600 jönüne 1 çıkıyor. metreden. 1 metreden. Bul jetet bul jaga. Jetkenden keyin bunu çeçip turup bul jagını tazalap turup qayradan düşüp dağın gider da. Hayranlı emesler. Biroq güzgü mal öte kıyın badırındı qarış. Edende bul suuqqa jok da. Jaz gelgende kayra özü. Jazdagısı vapşı күчтүү болот. Bunake dıykanlarga görsöte turgan nerse uşul da. Jönüne gektirilip жерлерди алып алып же нар эмес же бер эмес болуп эле жатпайлы. Өткөрүш керек ушулар. Мүмкүнчүлүк бар туурабы? Тепличный комплекске. Жердин шарты бар. Кичинеден чакан кылып, мындай кылып чоң кыла албаса да чакан кылып туруп өткөрсөк, 10 сотик, 15 сотик. үйлөрүнө, огородторуна кылса, эл көчөгө да чыкпайт, ошол жерден бошобойт.